Бешекеев, эмне биз элди митингге чакырып, ырдашыбыз керек беле? Эл артисти Мирбек Атабековдун Садыр Жапаровдун жеңишинин урматына арналган концертте өнөрпоздор бут кийимин алмаштырды деп эсептеген жубайынын комментарийине жооп берди. Кече Бишкектеги Ала Тоо аянтында президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун жеңишинин урматына концерт болуп, анда улуттук эстрада артисттери Гүлнур Сатылганова, Сыймык Бешекеев, Саламат Садыкова жана башкалар концерт беришти. Белгилүү ырчы Мирбек Атабековдун жубайы Мээрим Төлөпберген өзүнүн Твиттердеги баракчасына кыргыз элин Садыр Жапаровдун жеңиши менен куттуктады. Ал концертте катышкан артисттер бат эле бут кийим алмаштырганын жазып чыккан. Ох, карагылачы, бүгүн аянтта канча артист бут кийимин алмаштырды. Эл жыргап жатат. Ай артисттер, майрам кут болсун дейт ырчынын жубайы. Буга байланыштуу жергиликтүү журналисттердин бири Садыр Жапаровдун жеңишинин урматына арналган концертте чыккан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бешекеевден комментарий алышты. Бул Мээрим Төлөпбергендин жеке пикири. Артисттер эч качан бут кийим алмаштырышпаганын унутпасын. Алар ар дайым адамдар чогулган жерде болушат. Артисттер ар дайым бир адам үчүн эмес, чогулган эл үчүн концерт беришет. Ошондуктан бизди элдик артисттер деп аташат. Чакыруу кагазын алдык. Эл алдына чыгып ырдоодон баш тарта албайбыз. Алыста жүргөндө мындай нерселерди жазуунун кажети жок. Эмне, биз элди митингге чакырып ырдашыбыз керек беле деп жооп берди. Эл артисти Садыр Жапаровго добуш берип, аны колдоп, жеңиши менен куттуктап концертке келгендигин айтты. Мен өзүм Садыр Жапаровго добуш берип, концертке эл менен баарлашып, Жапаровду жеңиши менен куттуктап келдим. Адам ар дайым акыл менен ойлонуш керек. Кыргыз элин када салтын баалаган адам эч качан Мээрим Төлөпбергендей комментарий жазбайт деп кошумчалады Бешекеев. Эскерте кетсек, президенттикке талапкер Садыр Жапаров президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча жеңишке жетти. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Борончу Кудайбергенов, Кудул. Ырчылыгым эки ырчынын көлөкөсүнө калды. Кудул десек эле көз алдыбызга тамашакөй адам элестетет эмеспи? Борончу агабыз олуттуу темаларда сүйлөгөндү жакшы көрөт экен. Андан да кызыгы муунду ырларды ырдап жүрүп атактуулукка жолун түптөптүр. Анын белгилүү Чубак Сатаев сахнага чыгарганын уккансызбы? 30 жыл мурун эле вайн тартып баштаганын билчү белеңиз. Мына ушул жана башкалар тууралуу маегибизде сөз болду. Менде эки адам жашайт. Адамдын калыптанышына ай, жыл, чөйрө жана ата теги таасир берет экен. Жылдыз белгим боюнча эгиздермин. Демек менде эки адамдын мүнөзү бар. Сахнага башка борончу чыгат. Кадимки жашоодо түнтмүн. Көп сүйлөгөнгө караганда көп укканды жакшы көрөм. Сахнада гана ачылып чачылып кетпесем, дээрлик токтомун. Конокко барганда көп сүйлөбөй турганымды билгендер качан бул күлдүрүп баштайт дегенсип карай беришет. Жыл дегеним жылкы жылында төрөлгөм. Жылкыны арабага чегип коюп бардык ишти кыдырса бересиң го. Ошондой эмгекчил, тажабай бир нерсени кыла берген жанмын. Ата-энеме келсек, апам да жамакчы, тамашакөй киши болгон, канымда бар. Чөйрөм чыгармачылыкта жүргөн адамдар болгону үчүн ушул жолго түштүм деп ойлойм. Кичинемден артист болом дечүмүн. Ырдачумун, роль аткарчумун, көркөм ийримдерге катышчумун. Шакин Эсенгулов деген мыкты инсан жетектеген, Бекбекей деген би ансамбли чыккан. Ошонун курамында элем. Ал кезде чоң шаарларда анан Жумгалда эле драма театр бар деп мактанып калчу элек. Бейбаш балдары кесиптик орто окуу жайларга айдап жиберишчү. Ошолордун катарында болчумун. Ошол жерден өнөрүм ачылып, Бишкекке чейин барып, диплом алып жүрдүм. Кызыгы мен алгач сахнага Кудул эмес, ырчы болуп чыккам. Болгондо да терең муунду ырларды ырдачу элем. Кийин шартка байланыштуу Кудул болуп калгам. Орто окуу жайында аскердик кызматка чакырылдым. Келгенден кийин Кыргыз Автомаш деген заводдо ширешчү болуп иштеп калдым. Анда 4 бала жакын дос элек. Үчөөбүз кийин элге белгилүү болуп кеттик. Бири Талай Бектурганов, бири Болот Алымкулов жана Жимми деп коет эмеспизби? Бири мен. Ошол учурда Ак Тилек деп топ түзүп алганбыз. Майрамдарды ырдап, элдин көңүлүн ачып, эл таанып калган кез болчу. Чубак Сатаевка кошулуп кеткем. Жашпыз да, кыздарга барабыз, ири буйру кыздарына барабыз деп калчу элек. Анткени ири буйрусунан түшкөн кыздар жатаканасы бар эле. Ал жерде ансамблди жетектеген Талай деген агабыз жашачу. Ал Чубак Сатаевдин жакын досу эле. Бир күнү туулган күнүнө барсак, Чубак Сатаев келип калды. Азыр ырчыны көрбөгөн жерибиз жок болуп жатпайбы?
Биздин убакта популярдуу ырчынын жүзүн көрүү мүмкүн эмес эле. Мыскыл жана тамашада бир көрсөк, арна концертине бир көрчүбүз. Жүзүн көргөнгө ушунча ынтызар болчубуз. Ошол жерден талай ырдап калды. Мен шылдыңыраак деп ырдап калдым. Сенин үнүң меникине окшош экен. Жүрү, мени менен концерт койбойсуңбу деп Чубак Сатаев айтып калды. Заводдо мойнунан байланган ит ууга жарабайт болуп араң иштеп жүргөм. Дароо ишимди таштап, ээрчип кеттим. Ошол боюнча анын жанында ырдап 4 жыл жүрдүм. Азыр Алтын фонддо экөөбүз ырдаган ырлар сакталып турат. Мен анын Жаз жамгыры деген ырын аткарчу элем. Бир жолу радиого маек берип жатсам, бир жигиттин Жаз жамгыры деген ыры бар экен. Ошону угуп анан маегибизди уланталы дешти. Мен ырдаган ыр экенин өздөрү деле билишпейт экен. Мен ырдаган деп тамашалап маекти бүтүргөнбүз. Үйлөнүп Чубак Сатаевди өкүл ата кылгам. Өзүмдү кудулмун деп эсептебейм. Мен аракетчил адаммын. Анткени Чубак ырдагандан кийин эс алып турганча мен сахнага чыгып, эл менен сүйлөшүп, көңүлдөрүн көтөрүп жатып эле кудул болуп калдым. Кийин жагып калып, ошол жагына көбүрөөк басым жасап кеттим. Тубаса кудул Манас Бердибеков болчу. Басканы, сүйлөгөнү, кыймылдаганы деле аябай күлкүлүү эле. Аны менен көп иштешип калдым. Чубак менен иштешип жүргөн кезде Бекборбиев деген жигит келди. Ош шаарында концерт коюп жүргөнбүз. Жап-жаш жигит болчу. Анда мени Байке дечү. Кийин тоготпой калбадыбы? Ал мага жолугуп, Байке, мени концертинде бир чыгарып койсунчу, Чубак Сатаевка айта барасызбы деди. Ырдап көрсөң десем аккордеон менен Делбиримди ырдады. Ыры жакшы экен. Мен Чубакка айтып концертке чыгардык. Эл жакшы кабыл алды. Чубакты ичи тарды, көрө албастык деген сапат такыр жок болчу. Бек чыгып ырдагандан кийин Чубак, сен менден кийин чыга турган ырчы экенсиң деди. Өзү жөнөкөй эле. Азыркылар эки ырдап коюп, адамды үстүдөн карап жатышпайбы? Болбосо кыргыз элинде Чубактай популярдуу ырчы боло элек. Ал филармонияга 18 күн тынбай концерт койгон. Дем алыш күндөрү 2ден сеанс койчубуз. Элестет, азыр мен жылдызмын дегендин баары топтолсо да 2 күнгө элди кармай албайт. Кийин Бек мага, мени менен иштеспейсиңби деп калды. Чубактын уруксаты менен Бек ансамблине кеттим. Тыпылдаган бир тың кыз жүргөн экен. Аны кошуп алдык. Ал Асель Турдалиева эле. Кийин түштүк жакта гастролдоп жүрүп, тыпылдаган кичинекей жигитти көрдүк. Ямаханы ала калып, кое калыптыкан, өз ишин жакшы билген жигит экен. Мен артыңарда Ямаха чертип турайын деп калды. Асель, Бек ырдашат, мен кудуланам, концерт алып барам. Ортодогу убакта аркабызда Ямаха чертип турса, тим эле сонун болуп калат экен. Бек сонун экени, кел ушул жигитти кошуп алалы деди. Ал Кубик Калыков болчу. Ага чейин Бек аккордеон менен гана ырдачу, эстрадага салган Кубик болду. Удай эле, биз тобу чыкты. Ал кезде ушул эки ысым катуу популярдуу болуп турган. Кассетанын бир бетинде Бектин ырлары болсо, экинчисинде биз тобунун ырлары эле. Бир жолу Бектин үйүндө конок болуп калсак, бир коңшу кыз келип, өзүнүн кассетасын сурап калды. Эмне кассета эле деп сурасак, Бекке бир жагы биздики, экинчи жагы сиздики деп жатпайбы? Боорубуз эзилип калган. Ырчылыгым көлөкөдөй көрүнбөй калды. Мен мааниси терең, муңдуу ырларды аткарганды жакшы көрчүмүн. Азыр деле ошондой ырларга жан дүйнөм тартып турат. Тамашалуу ырларды ырдайын десем жүрөктөн чыкпайт, окшошпойт. Мурун эле ырдын сөзүнө, обонуна маани берчүмүн. Мына ошол ырлар азыр деле жашап келет. Кийин эле сөзү тантыраган музыка менен шөкөттөлгөн ырлар чыгып калбадыбы? Жогоруда айткандай, 4 жыл Чубак, 4 жыл Бек менен жүрдүм. Экөө тең популярдуу болушту. Менин ырыгымды ырдаган экөө атактуулуу басып кетти окшойт. Эми Чубак менен Бектин жанында ким өзүн ырчы сезет? Чубактын тушунда 1000 балекет сонун ырды башка ырчы ырдап жатса деле, эл Чубакты угушчу. Бек ырдап жатканда да ошондой болду. Чубактын жанында жүргөндө ал кандай жылдыз болсо, мен деле ошондой болдум. Жанында шылдыңыраак кагып жатып колдорум жооруп кетчү. Кол чабылса да экөөбүзгө чабылат. Аны макташса, мени деле мактай беришчү. Эйфория болуп, эреркеп, башка бир дүйнөдө жүргөндөй болосуң. 8 жыл ошондой болду. Кийин башка ырчылар деле ырдап жанын бакчышты. Мен чыксам такыр эле ырдай албай калыпсың деп жооп койдум. Ырчылык өнөрүм эми ачылат окшойт. Анткени маданият министри фонограмма менен ырдаганга тыюу салабыз деп жатпайбы? Ушундай учурда жылдызым жанабы деп турам. Ошол кездери кудулдар менен да көп жүрүп калдым. Кудулдук өнөр жакын сезилип калды. Ошол тармакка кеттим.
Эл мени кудул катары таанып калды. Өзүмдүн жеке концертимди берип жүрдүм. Залга эл батпай калчу, бирок ал кезде текеберчилик жок эле. Азыркы жаштар биздей жылдыз болбосо керек. Анткени элдин овациясы, сүйүүсү, суктануусу менен жашап жүрдүк. Тайтактап кеткен жокпуз. Маалымат булагы Суперчекит KG